Эми Жалал Абадта бөйрөк ооруган жарандар мамлекеттик ооруканадан жардам ала алышат. Анткени мында 4 заманбап гемодиализ аппараттары коюлду. Жаңы 3 кабаттуу имаратта терапия, неврология, нефрология бөлүмдөрү жайгашып, жалпы 105 орунга ылайыкталган. Бүгүн дал ушул жаңы имараттын ачылышына президент Садыр Жапаров келип катышты. Жапаров Садыр Нуркожоевич. Жалал Абад облусунун калкынын ден соолугуна кам көрүүчү негизги медициналык мекеме болгон облустук оорукананын эскилиги жеткен дарылануу корпустары жаңыланууда. Өзүңүздөр көргөндөй, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына терапиялык профилиндеги бөлүмдөр үчүн 3 кабаттан турган жаңы имараттын пайдаланууга берүү алдында турабыз. Бул имаратта 28 койка бөйрөгүнөн жабыркагандар үчүн, неврология бөлүмүндө 42, терапия бөлүмүндө 35 койкалык орун даярдалган. Аны менен катар бейтаптар жана медицина кызматкерлерине керектүү шарттар түзүлүп, стандартка жараша салынган. Bir arkadaş 3 smil işliyorlar. 3 bayram var. Bir sutkada 1,5 bayram dayanıyor. Ошондо 4-тө 12 aylan. 12 aylan. Жетишеби же жетишпейби? Yok, bu yerde ostur oldu da. Ostur bölge geçecek. Bizde ostur üzerinde Hanski kriterleri var da. O kaçanlar verseniz, usul oblastlar senterlerde şunları böyle açıp alsak, amdan ekonomi bu ötürü akçaç. Давайте ачып берели. Ушул гемодиализ аппараты коюлуп берилди. 4 аппараттан турат азыр. Бардык водочисткасы менен буга чейин бизде жанагы курч өнөкөт бөйрөк оорусунун пациенттерди ала албастан буга чейин биз аларды частный клиникаларга жөнөтүп жүрдүк. Ал жактан өздөрү төлөп алып атышты. Азыр бизде эң сонун мүмкүнчүлүктөр болду. Ал пациенттерди акысыз алууга бизге мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ушул гемодиализ эң биздин муктаждыгыбыз чечилди. Ички шарты аябай жакшы, бөлмөлөрү кенен, жарык, санитардык правила нормаларга туура келет. Бир ооруга 6 квадрат метрден 2-ден 3-төн жайгашкан, ичинде холодильник, бар бир бөлмөдө ичинде душевой, санузел менен жайгашкан. Акыркы учурларда саламаттыкты сактоо тармагы ушундай темпте илгерилеп, имараттардын курулушу көпчүлүктү кубандырат. Анткени заман менен жарыша медицина тармагындагы өнүктүрүү мезгил талабына айланууда. 33 жылдан бери бир да больница курулган эмес. Жалаң эле жанагы мурунку эски отделенияларды биз өзүбүздүн күчүбүз менен ушу ремонттоп, ошентип жүрдүк элек. Акыры мына бүгүнкү күнү биздин медициналык жамаатка, медициналык кызматкерлерге өтө жакшы шарттар коюлуп атат. Областык терапия бөлүмүн, анан неврологиянын бөлүмдөрүн 96 орунду деп атат, ачып ичинде бардык заманбап тиешелүү аппаратураларды коюп, эл үчүн кам көрүп аткан. Бул албетте мындай чоң колдоо ала турган эме, маселе. Анан кийин ушул мамлекеттүүлүктүн ичиндеги эң бир приоритеттүү маселе бул ден соолук болуп келген, дагы болуп кала бериш керек. Бүгүн мындан сырткары Жалал Абад облустук кургагучка каршы күрөшүү борборунун имаратынын ачылыш аземи болду. Жаңы курулган 3 кабаттуу оорукана заманбап санитардык эрежелер жана нормалардын талаптарын эске алуу менен салынып, 96 орунга ылайыкташкан. Белгилей кетсек, ушул жана облустук оорукананын жаңы имараты республикалык казынанын эсебинен салынды. Мындан сырткары, азыркы күндө Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу, Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы аймактык оорукананын 20 койкалуу, Ак Коргон айыл аймагындагы 15 койкалуу түзүмдүк бөлүмүнүн, Базар Коргон районунун Могол айылындагы оорукананын, Сузак районундагы Төрөт үйүнүн, Балдар ооруканасынын имараттарынын курулуштары жүрүп жатат. Айрымдары аяктоо алдында турат. Ошону менен катар жакында эле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында Балдар перинаталдык борборунун курулушуна мезгил кутусу салынганын билесиздер.
Кыргызстан 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык, 218 тез жардам, 117 санитардык унаа сатып алган. Ал эми 2023 жылы болсо 30 медициналык объектте курулуш иштери жүргүзүлүп, перинаталдык борборго 222 миллион сом бөлүнүп, курулушу башталганы айтылды. Өткөн жылы Жалал Абад облусунда 12 фельдшердик акушердик пункттун имараты пайдаланууга берилген. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.